Суяров Акбарали Акматалиевич. Суяров Акбарали атабыз 1953 жылы 1 майда Жалал-Абад облысынын Нокен районундагы Бешчыгач айылында колхозчунун үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал 1959 жылы Ленин районундагы номер 7 Ленин жол орто мектебинин 1-классына кирип, 1967 жылы 10 классты ийгиликтүү аяктаган. 1969 жылы Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономикалык кафедрасынын бухгалтердик эсеп факультетин тапшырып, аны 1973 жылы ийгиликтүү аяктаган. Өзүнүн алгачкы эмгек жолун 1973 жылы Ленин районундагы Москва колхозунда механизация боюнча башкы бухгалтер болуп баштаган. Бул колхоздо 1973 жылдан 1993 жылга чейин эмгектенген. Бул жылдар аралыгында Акбарали атабыз бул колхоздо механизация боюнча башкы бухгалтер, эмгек экономист, башкы экономист, бухгалтер жана башкы бухгалтер болуп эмгек жолун аркалап келген. 1982-85 жылдары Ленин райондук райком партиясында уюштуруу бөлүмүнүн инструктор болуп эмгектенген. 1993-96 жылдары Жалал-Абад мамлекеттик финансы инспекциясында жетектөөчү мамлекеттик инспектор жана башкы мамлекеттик инспектордук кызматты аркалаган. 1996-98 жылдары өнөр жай, курулуш, транспорт жана байланыш ишканасынын ревизия бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 1998-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу Жалал-Абад облусу боюнча мамлекеттик аудит органынын чарбалык бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 2000-2002 жылдары Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын Жалал-Абад облусу боюнча башкы инспектор болуп эмгектенген. 2003-2004 жылдары Хентек компаниясында бухгалтер болуп эмгектенген. 2004-2005 жылдары Жалал-Абад облусундагы Нокен районунун Мас айылындагы Ак Тилек дыйкан чарбасынын бухгалтери. 2006-2008 жылдары Жалал-Абад шаардык прокуратурасынын башкы адис кызматында эмгектенген. 2014-2022 жылдары Кочор Ата шаарындагы Кыргыз геофизика ачык акционерлик коомунда башкы экономист болуп эмгектенген. Суяров Акбарали атабыз өзүнүн адилет, ак эмгеги менен жогорку органдардын бир нече сыйлыктары жана ардак грамоталарына ээ болгон. Атап айтканда, 1999 жылы финансы тармагында ийгиликтүү эмгеги жана экономиканы өнүктүрүүдө үзүлүү салым үчүн мамлекеттик финансы инспекциясы тарабынан ардак грамота менен 2 жолу сыйланган. 2000 жылы Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнүнө карата өзүнүн кызматтык милдетин так жана өз убагында аткаргандыгы үчүн Жалал-Абад шаарынын мэриясы тарабынан шаардык прокуратуранын башкы адиси ардак грамотасы менен сыйланган. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандар жана ардактуу аксакалы төш медалдары менен сыйланган. Ошондой эле Мас айыл өкмөтү тарабынан Бешчыгач айылынын үлгүлүү үйү деген наам менен жана ардак грамотасы менен 2 жолу сыйланган. Акбарали атабыз мамлекеттик ишмердүүлүк менен гана чектелип калбастан, ал өзүнүн туулуп өскөн Бешчыгач айылынын өсүп өнүгүүсүнө, айылдын социалдык абалын жакшыртуусуна өзүнүн чоң салымын кошуп, эл арасында абройлуу, чоң кадыр баркка ээ болгон. Акбарали атабыз Керемет апабыз менен бирге баш кошуп, ортодо 4 уулду тарбиялап өстүрүштү. 4 уулдан бир нече неберелерди, чеберлерди көрүштү. Мына ушундай белгилүү инсаныбыз эмгекти сүйгөн,
мейнеткеч Суяров акбарлатабыз, карылыктын бактылуу доорун сүрүп жаткан кезде 2025-жылы Шумачал арабыздан алып кетти. Ertelep kel atkanda başlap göçtü. Taqdırdın taş taşı kapız göçtü. Düynösü köntörülüp kıylay tapan. Men üçün ata degen yıldız öçtü. Asmandı çarkaylanıp şunkar kaldı. Az olup jaydaktalgan tulpar kaldı. Hattin ay mömölörün tөгүп ышкан. Атаке өзүң bakkan, Atake özün bakkan, Atake özün bakkan, bağın kaldı. Bari bir turmuş çünküдөt. Bakıttın gövün ürkütöt. Başına azap düşkönde apаңdan başka kim tütöt? Jaşoğunu gede gün düşöt. Жактырбай баары түртүшөт. Арманың толуп турганда атаңдан башка ким түтөт? Балам деп карыйтпат эле, не деген ыйык ат эле. Өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бактың ат эне. Табылгыс бактың ат эне. Атенема менин дейишим, озантканда жашоо жемишим. Бактылуу да кылган ата-энем, баарынан да кымбат мен үчүн. Ата-энем жылдыз ай күнүм, аларсызда жашоом кайгымын. Ата-энем бир тал чачына арзуу айтат дүйнө байлыгым. Ата-энем бир тал чачына арзуу айтат дүйнө байлыгым.